Кечеги Өзгөн районундагы Аюу айылындагы кырсык болгондугун биз көрүп жатабыз. Бул жерде 100% алдын алуу иштерди жасаса болот эле. Бул жерде МЧСтин күнөөсү бар деп эсептейм. Анткени алар билип туруп эч кандай бир жумуш аткарган жок. Окутуу, үйрөтүү, инструктаж берүү. Ал жерде бир тургун айтат: мен эртемен туруп жер көчкүнүнүн жылышын мен көрдүм. Көрдүм деп туруп үйгө кирип, кайра эле үйдөн чыгып атат. Бул айтканы сөзүм, бул көргөндөн кийин ал эмне жумушту, кандай бир маалыматты таркатуу боюнча жумушун билген эмес. Азыркы жаңы заманбап технология учурунда спутниктен информация алса болот. Телефон аркылуу СМСтерди коңгуроо чыгарса болот. Ал жерде кандай бир жылыш болгондон кийин кандай бир көзөтчөлөрдү коюп, дежурство коюп, мына ушундай маалымат таратса болот эле. Андай иш-чаралар болгон жок. Бир эле биз жөнөкөй кагаз эскертүү бердик. Ошо менен чектелип калды. Бул жерде мыйзам чегинде өзүнүн ыгар укуктары менен колдонбой иштерди алып барган жок. Эми биз сүйлөсөк дагы кандай бир кайгылуу окуя болду. Биз көңүл айтып, ушул жерлерде жакшылыктар болсун деп айтабыз. Мына ошон үчүн биз Жалал Абад, Ош, Өзгөн райондун мындай көңүл айтабыз деген балдар менен бирге чогуу биригип, эртеңки 3 майда ушу Өзгөн районунун Аюу айылына, Зергер айыл өкмөтүнө барайтабыз. Биз да ушул жерден көрүп, элди менен сүйлөшүп, элди маалымат алып, кийин кандайдыр бир иш-чараларды өткөрүшкөбүз. Эми ал жерден жардам бере турган бүт ушу тамак аш, азыркы учурда МЧСтин балдары да иштеп атпайбы? Алардын дагы курсагын карап коюш керек. Ал жерден дагы тургундар бар, ал жерден дагы көңүлүн айтышып, алардын дагы шарттарын карап коюш, ушундай бир топ гуманитардык жардамдар болот.